Assalamu alaikum. Урматтуу биздин Чабарман YouTube каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Урматтуу көрүүчүлөр, күнү кече 12 январь күнү башталган Баткен шаардык мэриясынан атайын түзүлгөн комиссиянын рейди бүгүн 13 январда уланып жатат. Сиздер көрүп турган бул бүт баары комиссиянын курамы. Комиссиянын курамынын жетекчиси бул жерде Баткен шаарынын вице-мэри Мамед Исаев Мансурбек агабыз өзү баштап турат. Азыр биз комиссия менен бирге ошол сиздер көрүп турган базардын алдына жайгашкан 555 дүкөнүнө кирип мөөнөтү өтүп кеткен товарларды текшеребиз. Мына азыр комиссия менен кошулуп кирип баратабыз. Так, саламатсыздарбы? Биз Баткен шаарынын вице-мэри Мамед Исаев Мансурбек бүгүн атайын комиссия ушул угуп атасыздар, көрүп атасыздар. Халктын ден соолугуна олуттуу зыяндар учуп атат. Ушул мөөнөт өтүп кеткен азык-түлүктөр жүрсө. Анан ушул атайын Баткен шаарынын мэринин буйругу чыгып, комиссия 2 күндөн бери иштеп атабыз. Бүгүн дагы ушул сиздин баштап бул токтобойт да бул. Ушул жыл ичи бир тазалап албасак, шаар болбой калат. Ошо комиссиялар менен келгенбиз, бу жерде санат өкүлдөрү бар, жергиликтүү квартал башчылары бар, бийлик телевидениялар бар, аздан келет. Рұқсат берсеңіз біз көріп, мөөнөт өткөн товарлар болса аныктап, акт түзөт, анан аны алып барып, муштежине кылабыз өзүбүз. Атайын сиздер макул бизде барабыз десеңиздер болот, катышып биргеликте. Келгенибиз максатыбыз ошол. Анда көрө бериңиздер. Ана башталды, урматтуу көрүүчүлөр. Бул комиссиянын курамында Баткен санап станциянын жетекчисинин орун басары, ички иштер органдары, андан сырткары мекеме ишканалардан атайын өкүлдөр бар. Бул кофелер срок өтүп кетиппи? Өтүп кеткен. Кечеги да. Ана срогун көрөлүчү. 21 бүтүп тур. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сиздер көрүп турган кофенин срогу октябрь 2021 бүткөн. Коробка срогу. Булар ошоно баары өтүп кетти да срогу. Булар мөөнөтү кандай экен? Мөөнөтү 23-жылга чейин, майдын 23-жылга чейин экен. 21 чыккан 23 жылга чейин, демек 2 жыл экен мөөнөт, мөөнөт бар. Мына 23 жылга чейин экен, мында мөөнөт бар экен. булар жаңы экен да, мына. Бул дагы 22-жылдын 30 ноябрда экен. Жана жаш балдар жей турган палочка мөөнөт бар экен. Бар экен. 2-6 ай мөөнөт менен турат. Даярдалган нерсе 21-12-2021 6 ай мөөнөткө колдонуу мөөнөтү 6 ай, демек мөөнөт бар. Мына каша крупа. Товароктор мөөнөт бар экен. Мына 18.01.2022 демек багын бир жума мөөнөт бар. 17-си. Уже үчтүлөр калды неме экен? 15-и. Демек 3 күндөн кийин, 2 күндөн кийин уже мөөнөт бүтөт, товароктордун. Кефир. Мына мөөнөтү 14.01 эртең бүтөт. 1 күн мөөнөт калды. Кандай десе элдерге ушундай товароктордон өтө этият болуш керекпи? Ооба, творог, мына йогурттар, сроктору өтүп кетсе болбойт экен, мүмкүнчүлүгү болсо срок өтпөш керек да. Ушуну кылдат карап алыш керек, Кылдат карап алыш керек. Мөөнөт артына жазылбаппы, кече бирөө көзүнө артында көрдүм. Мыналар да өтүп кетиптир булар. Бар, бир жерде көрдүм. Мына. Жо, бул 19-на чейин экен. Февралга чейин экен.
Сүйлөштү май 27/12/2021 дейт. Бул даярдалган числосу же срок? Иә. Чыккан күнү жазылган. Срогу 3 ай ошондой 120 күндө окуңа да жазылган. А срогу 3 ай. Бул демек январдын Декабрдын аягы. 27. 20 декабрда. 120 3 айда алды. 27 октябрь болуп атат. Ноябрь, декабрь, январь 3 ай. Var. Уже бүтүп турасың. Демек январь бүтүптүр да. Менин суроо бүтүп тур, мына декабрь эмне 3 ай болуп болуп турат? турат. 3 ай Октябрь болсоңуз болот. январдын 27-сиге чейин бул. Жок, мына 3 ай болуп турат. 3 ай болсо январь 27-сине чейин туура. Бул каша бар экен. Мөөнөтү бар экен. Мөөнөтү 11/05/20. Чыгарылган күн экен бу. Канча күн жарамдуу экен? Так, кана. Мына срок көрдүңүз. 12 ай. Ошондо канчанчы чыгыткан болот? Ошондо 20-жыл. 11-май болсо 11-майдан 11-жылы 11-майда бүткөн экен. Срок. жок, срогу 11-майда мына дата производство дейт. Чыккан немеси. 12 ай болсо эсептеп көргөн. 21-жыл майда. Майдан июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Так, Декабрь бүтүптүр мөөнөтү. Жок. Жок, 12 ай болот. Жок, бунусу эмес экен. Өндүрүлгөнү 11-май 2020 болот, туурабы? Бүткөн да срогу. 21-жыл апрелдин 4-тө чыккан экен. 12 ай болсо 22-жылы апрелге чейин болот. Мында срогу бар. Мына срогу өтүп кетти. 26 чейин. Бул сааты 23-22, мына 11/05/2020. Майда жабып турат эмеси. Мына урматтуу көрүүчүлөр караңыздар, 2020 чыккан срогу 1 жыл экен. 2021 ушул Агушанын срогу бүткөн. 4 айлыктар экен мында. Бул чайлар. Кара чай бар, мөөнөтү бар экен. Так, сактоо мөөнөтү. Кече урматтуу көрүүчүлөр, биздин алдыңкы чыгарылышыбызда кээ бир дүкөндөрдөн атайын ушундай кургатылган чайлар дагы мөөнөт өтүп кеткендери чыккан болчу. Өзү негизи көргөзүш керек да сактоо мөөнөтү. Эмне деп мына 22 деп турат. Мөөнөтү бар экен. 12-20 чыккан, 12-22 чейин, демек 2 жыл бул мөөнөтү бар экен. Ушул жылдын декабрына чейин болот, мөөнөтү бар. Декабрда бүтөт да бул. Мына бул жерде урматтуу көрүүчүлөр, атайын жаш балдар жакшы көрүп жей турган мондай чипсиларды караңыздар. 3-январда бул уже мөөнөт бар. Ушундайды алганда дагы балдар үчүн алганда сөз түрдө мөөнөтүн караш керек. Апрелде өтүш керек. Бул магазинден чыккан просрочный товарлар мына ушулар. Азыр бул жерде атайын сеттин адреси акт түзүп жатат. Акт түзгөндөн кийин андан ары уничтожение бул товарларды жокко чыгарылат. Биз кийинки дүкөнгө барабыз. Азыр биз дал ушул дүкөндүн жанындагы той 24 саат иштеген той магазинине келдик, комиссия менен бирге. Азыр киребиз. Бул өтө чоң магазин, урматтуу көрүүчүлөр. Той магазини. келгиле. Рейтуланып атат. Мөөнөт өтүп кеткен азык-түлүктөрдү аныктоо жана жокко чыгаруу боюнча. Медин буйругу бар, бул жерде сесесиндери бар, ветеринариядан бар, кешелүү структурадан баары кылган. Бул жекешкелерге тосолдук эмес. Ошо элдин ден соолугун ойлоп, мөөнөт өткөн продукттар болсо алып жокко чыгаруу. Рухсат берсеңиз, биз ушул комиссияларды көрүп чыгарабыз. Дүкөн ээсиге маалымат берип, андан ары баштадык.
Bir-birden nima qilingizlar? Урматтуу көрүүчүлөр, бул текшерүүнүн максаты жана башында вице-мэр айтып кеткендей, эч кандай ишкерлерге тоскоолдук кылуу эмес. Бул текшерүүнүн максаты мөөнөт өтүп кеткен товарларды аныктап жокко чыгаруу. Себеби дегенде азыркы учурда жаш балдарда оорулар көп болгонуна байланыштуу. Чоң адамдарда эле оору көбөйүп, азыркы боор оору, аркана оорунун түрү көбөйгөнүнө байланыштуу ушундай текшерүүнү атайын мэр буйрук чыгарып, Баткен шаарынын мэринин буйругу негизинде бул текшерүү жүрүп жаткан учур. Суроо бар экен. Атайын рулеттер окшойт. Так, срогу 01.08.2022 1 августка чейин экен срогу бар. Жакшы. Срогу бар экен. 22 ekan. 17-мартка чейин экен, 27-17-мартка чейин. Товарлыктар. Бул жерде атайын молоколор срогу 15 январь дейт. Демек, сіздерге жакшы көрүнүш үчүн азыр көрсөтөйүн. 15 январь. Демек, 2 күн срог бар. Бүгүн 13 январь. Bu 23 чейин экен. Мөөнөтү бар. 12 февраль 2023 чейин. Сиздер көрүп турган кофелер 23 жылга чейин мөөнөтү бар. 22 июнга чейин экен бу. Ушунда канча убакыт Бул 08-11-2021 бул изготовление болгон болушу мүмкүн. Бирок суроо канча күн ошону окуп көрбөйлүбү? Бул жерде срок годности 12 ай дейт. 08-11-2021 болсо бар экен срок. 22 ноябрга чейин болду. Азыр бул жакта дагы Мөөнөтү Üstünde эмес бекен? кайда экен? Астында экен. 22 декабрь ушул Мөөнөтү бар. Бул дүкөндө көп эле товар мөөнөтү бар. Мөөнөт өтүп кеткен мына кой. Мөөнөт өтүп кетпи? Мөөнөт өтүп кеткен 20 октябрь 2021 чыгарылган 45 күнгө 1,5 ай мөөнөтү уже ноябрь декабрдын акырында өтүп кеткен суроо. печенье келди де. Коробканын ичинде. Сиздер көрүп турган урматтуу көрүүчүлөр, печеньялардын срогу өтүп кетиптир. Бул жерде урматтуу көрүүчүлөр, ошо майонездердин бүт баары сроктор бүткөн, караңыздар. 2021 сентябрда чыккан сактоо мөөнөтү 3 ай экен. Демек азыр январь айы 3 айдын арасында бул уже майонездердин бүт баарын срогу өткөн. Кандай экен? Баарын алыш керек. Бул дагы 21 экен ага. Анем көргөн эле. 15-12-21 чыккан сактоо мөөнөтү канча күн экен? Эмне деп турат жазылар, чейин деп. 90 күн дейт. Январь акырына бүтүп өткөн. Онларды бүт алыш керек. Плюсовой жок. Ошон Бул жерде азыр 180 стакандан 90 стакан турат. Ошондо бул жерде кандай? Бул жерде плюс 14 градуска чейинки температурада сактаса 180 күнгө чейин болот да сутка. Эгерде плюс 18 градуска чейин көбүрөөк жылуураак жерде сактаса 90 сутка 3 ай болот. Кыскарат да. Адырен бул жерде билишибиз керек. Канча градус температура азыр. Мисалы 14 градустан жок да. Буларды сакталса боло берет да, мындай реально. Демек, бул мартка чейин срогу бар. Мартка чейин срогу бар. Бул бар. Себеби азыр
soğuk yerde saqtalып отыр. Бул майонездер боюнча биз бир аз башында туура эмес түшүнүп алыппыз. Азыр мына урматтуу көрүүчүлөр, сессиянын башы өзү айтып кетти. Орун басар. 180 суткага чейин температураны плюс 14га чейин кармай турган болсо сактаса болот дейт. Başka şaharında. Vardı bir adresi olmuş gerek etket Oldu mu? olmuş Bana gerek. uçsak bile. Bu yemeğde koyu bile sana yemek var. Bugün keleniz. Mümkün emas. Eğer bundan atravleniyorsa kimdi karmayı? Seni karmasam men jasagan jokmun Atravleniya deysin. bo'lganda- To'xtab anan asan jasagan bo'lsa asan taksam men apargan jokmun. Qana men yetkazsam men jazum bar edi. Oşon için var. Домашний neslerge ruhsat dersiniz erkekten. Домашнийлар ең апасный домашнийлар болу. Şol. Zaten домашний kelme. Егер мынаны жасатырган жер болсо, ошол жерге иш керек, санитарияга барыш керек. Мен ушундай жасап атам, көрүп бергиле, лабораториядан өткөргүлө. Мен жасап аткан жерим санитар талапка жооп береби деш керек. Анан ойдой регистрация болуш керек. Yemeği mına. Bu lağman mına. 1 yıl, 2 yıl. Bugün öyle çıkmadı da bu. 3 yıldan beri, 4 yıldan beri el lağman yetiştiriyor. Men mынандай кылып алдым. Адресі мынандай деп айт, адресін айтышым керек. Adresi mına Batken Gucuz'da yaşaydı. Адресін айтышым керек. 3 yıldan beri lağman Сен desek. жооп бересиң. 3 yıldan beri. Buna bazı magazinlerde 23 satıyorlar. жыл 10 жыл уақыт мезгіл көргөзүп атат. Отравлениелер, тамак аштан уланулар көп болуп атат карындашым. Жоқ, эми домашний нерселерчи. Максат ел жугуштуу орундан ооруп атат. Максат тамактан отравление болбосун деп ушинтип убактыбызды алып 5-6 адам жүрөбүз, туурабы? Жоқ, Силер эми мисалы үчүн мына домашний домашний нерсеге уруксат берсиңер керек да. Булар бар санаторийге барыш домашний керек. эме даярдагандар уруксат алыш керек. Уруксат алыш керек. Мыйзам бар, өзүнүн мыйзам бар. Баягындай печаттарды берсиңиздер керек. Кандайча жасап атса сен билесиң да. Мен да билбейм, сиз да Билбесең эмнеге сатасың анда? Бүгүн ушул той Кайталап, менен домашний атайын. кайталап атасың. Бул кандай даярдалган сен билбейсиң да, туурабы? Азыр акт түзүлөт, андан ары жокко чыгарылат. Азыр 3-чү дүкөнгө, мына ошол Нурайым азык түлүк дүкөнүнө келдик. Азыр келип көрөбүз. Narsalar. Себеби акыркы убактарда бүт точкаларда мөөнөт өткөндөр көбөйүп кетип атат. Андан уулангандар дагы болуп атат. Ошон үчүн азыр келип квадратлы көрүп атабыз да. Бул бүгүн эмес, эртең дагы көрөбүз. Азыр баарын уруксат этсең көрүп чыгабыз да. Бар тармактан комиссия бар. Опс кылып жазып туруп, уну иштежение кылабыз. Ушундай эме бар. Мөөнөт өткөн эмелер болсо. Бисемер бар, замдыла врач мен бар, ветеринар бар, жок тармактан бар да, мэриядан бар, журналисттер бар. Көрүп чыга алады. Мына көрөбүз. Так, Яшкино. Яшкинонун срогу бар. 9-июль 2022-жылга чейин. Мына жерде палочкалар бар экен, атайын. Палочкалардын срогу 13-октябрга чейин 2022. Экинчи майга чейин срогу бар. Болмаса сертификатын берди. Biz geçe aldık şuradaylardı. Сертификат болот, кагаз болот, кара, ошону алып. Аты жөнү, мынандай. 2020-жылдын 23-ноябрында чыккан экен. Бул жерде 0-10 градус болсо 12 ай дейт. 10 градустан 25 градуска чейин 6 ай экен. Жок, карасаңыздар, ушунча суук болуш керек. 12 ай болгондо деле Ашып кеткен уже. Уже мындай болуп. ичи болбогон да. ооба. Урматтуу көрүүчүлөр, Йогурттар бар. бул срок өтүп кеткен 23-январь 2020. Бул деле ошондой дейт. 20 мыналарды дагы. Йогурттарды 22 февралга чейин экен. Йогурттарда бүт магазиндерде срогу бар экен. 13.07'de 21 срок өтүп кеткен. 13.09.2020 чыккан, 13.07 20 бүткөн. Анан 22-жыл. Эмеге чейин мына Макке, сгущенка молоколор бүт баары мына сроктор өтүшкөн. Мыналарда комиссиянын курамына кимдер бар, мыналарды алып коюш керек да. Бул стеркөп турган молоколордун бүт баары срогу өтүптүр.
Бұл жерде семья соктору қараңыздар. 25-12-2021 срок бүткөн, 25-12-2020 чыккан. Булардын срок 1 жыл болуп экен, бүтүн ошол сиздер көрүп турган сок моя семья деген сок боюнча кече деле ушундай соктун өтө просрочный көп чыкты. Бүгүн Семьяны чыгарып аткан фирмага жазып коюш керек. Şu firmaga açış gerek mi? Büt bari. Böyle tut soktu. Kaç yerdikin? Ak düzülüp жатат. Кыргызстандан чыгыптыр. Kança şutuk? Буларда срок өткөнбү? 70 экен. Kança gram? 70 грамм. Toplam mı? Ушундай мөөнөт өткөн товарлар аныкталды. Ак түзүлүп жатат. Кийинки магазинге дагы барабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз мөөнөт өткөн товарларды алып келип, азыр жокко чыгарганы дагы кайра бул жерге келдик. Мына ушул соктор бүт баары мөөнөт өтүп кеткен товарлар. Бир эмес 2 автоунаада келишти. Буларды эч кандай малга бергенге да болбойт. Мал дагы ооруп калышы мүмкүн. Ошондуктан бул жака келип бүт баарына жокко чыгарабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде мына ушул моя семья деген сок боюнча айтып кетейин дедим сиздерге. Себеби дегенде бул сокту кайсы гана магазинге кирип эле бүт баары мөөнөт өтүп кеткен болуп чыгып атат. Мен ушул жерден кайрылып кететем. Ушул фирма кайсы фирма чыгарса ушул сокту сөз түрдө мөөнөтүнө карап туруп, андан кийин дүкөндөргө берсе жакшы болот эле. Урматтуу чабарман каналынын көрүүчүлөрү, мына өзүңүздөр көрүп аткандай бүгүнкү экинчи күндүк рейд, бүгүнкү жыйынтыкта алына турабыз. Мына ошол полигонго алып келип, бүгүн 7 магазинге келдик дүкөнгө. Ал жерден ушул мөөнөт өткөн азык түлүктөр аныкталып, алынып келинди. Азыр жокко чыгарабыз, бирге болосуздар. Мына ушул учурдан пайдаланып, ошол сатуучулардан да суранып кетет элем. Элдин ден соолугун ойлоп, ушул мөөнөт өткөн товарларды, азык түлүктөрдү сатпоого чакырат элем да. Ошол туура биз кечөөдө айткандай, бул жерде жекешкерлерге эч кимге биз кысым көргөзгөн жокпуз. Ага биз наоборот колдогонго аракет кылабыз жекешкерлерди. Бирок элди дагы ойлош керек болуп атат. Ден соолук бул биринчи кезекте болуш керек. Албетте бул жерде мына бүгүнкү көргөндө көрдүңүздөр. Мына жаш бөбөктөр иче турган кургак сүттөрдүн да мөөнөт өтүп кеткендери байкалды да. Бул деген эмнени түшүндүрөт? Бул өтө орчундуу маселе. Себеби жаңы төрөлгөн наристелердин керектелүүчү азыктардын мөөнөтү өтүп кетип, аларды колдонсо, ал баланын келечеги кандай болот? Ден соолугуна олуттуу зыян келип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн баарыңыздарды ушул биздин жүргүзүп аткан рейдти туура кабыл аласыздар деп ойлойбуз. Бул токтолуп калбайт, биз улантабыз. Ушул акырына чыгарып, соода түйүндөрү бүткөндөн кийин уже экинчи этабы башталат. Ал жерде уже башка телепункттарын өтөбүз. Аны дагы ушул бирге болсоңуздар көрөсүздөр. Рахмат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, вице-мэрдин өзүнөн уктуңуздар. Кудай буйрса бул иш-чара эч качан токтобойт. Атайын буйруктун негизинде бул улантылат, этап менен болот. Азырынча Баткен шаарындагы мөөнөт өткөн товарлар гана текшерип жатабыз. Мындан кийинки этапта дагы башка текшерүүлөр жүрөт.